Саламатчылык. Келгиле кыздарым. Biz 4-cü класс okucuları okuyup izleyip jaratабыз. Dolborunun negizinde Sarmay turalı malumат izlep жүрөбүz. Кандай китеп сунуштайсыз? Азаматтар, мен силерге балдар үчүн энциклопедия китебини сунуштайм. Бул китепте 289 бетте ушул Сармай жөнүндө маалымат бар. Ошону алсаңар болот, окуйсуңар. Андан кийин бул Баткен таңы гезитинде дагы Сармайдын пайдасы жана зыяны деген дагы маалымат бар. Ушул экөөсүнөн окуп таанышып алсаңар болот, кыздарым. Sizden çok rahmet, işinizle ilgilik. Sağlıkta kalınız. Süt öte bağlı azık. Anda adamga kerekli zatlar biolog may, uglevod, artırıcı tuz jana vitaminlerin deri bardığı var. Бұл жерде sütten bıştak, sır, kefir, asidofilin, ayran жасалып kaymak alınır. Бұл жерде майда alınır. Аны biz çalgan may deybiz, деп атайбыз. Sütten maydan kiçinekey бүркүтчөлөрү болот. Ак май ушулардан чогултуп алынат. Süt түтүк менен сепараторго өтө тез айлануучу барабанга келет. Борбордон жеттөөчү күчтүн таасири менен süt барабандын капталына чачырайт. Ал эми каймак ортосуна жыйнала берет. Каймак биринчи сепаратордон түтүк аркылуу экинчи сепараторго барганда коюланат. Андан кийин май калыптоочу муздаткычка барат. Муздаткыч аппаратта коюланган майлуу каймак тынымсыз аралаштырылат. Андан агып чыккан саргыч май өткөрбөчү пергамент кагазы салынган кутуга куюлат. Анда муздап каймакка айланат. Каймактан сармай алынат. Sarmay mineralдуу заттарга бай süt азыктарынын бири. Анын курамында калий, фосфор, кальций, натрий, селен, магний, темир, цинк жана марганец бар. Ага кошумча кээ бир түрлөрүнүн курамында А, Е жана К витаминдери менен катар B1, B2, B5 жана Д витаминдери да тездештирүүгө болот. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык балдарым, келгиле. Отургула. Эмне кылып жүрөсүңөр? Sarmay жөнүндө изилдеп жүрөбүз. Азаматсыңар. Sarmay жөнүндө изилдеп жүрөт эле. Sarmay жөнүндө суроо берсек болобу? Албетте, болот балдарым. Sarmay жөнүндө маалымат берип коесузбу? Макул. Сармай бул Кыргыздын улуттук тамак ашы. Сармайдын 82 жана 98% майлуулук түзөт. Суудан, белоктордон, витаминдерден жана минералдык заттардан турат. Сармай мээнин иштешин жакшыртат. Көздүн көрүүсүн, ошондой эле жаш балдар үчүн иммунитетин көтөрүп, бойдун өсүүсүн жактыртат. Сармай ар дайым адам баласы үчүн жеңил жана тоюмдуу болгон тамак аштардын негизги өзөгү болуп саналат. Сармайды көчмөн кыргыздарда бир жерден экинчи жерге көчүп жүргөндө карынга, ошондой эле атайын жасалган сырдуу идиштерге салып, бир жерден экинчи жерге ташып жүрүшкөн. Бүгүнкү күндө Сармай алуунун ар түрдүү технологиялык жолдору бар. Сармай дайым адам баласындагы ден соолугуна пайдалуу болгон тамак азык катары пайдаланып, ошону менен биргеликте Сармайды соода сатык иштеринде да кеңири пайдаланышкан. Бүгүнкү күндө Сармай жайлоодогу сармайлар жана кыштоодогу сармайлар болуп, түсүнө, даамына жана анын формасына карап, коюу жана суюк экенине карап айырмаланып турат. Биз Сармайды ар дайым Кыргыз элинде жакшылык күндөрдө дагы кеңири пайдаланганбыз. Эгерде силер бүгүнкү күндөн баштап Сармайга өтө жакшы басым жасап, аны жакшы пайдаланып, турмуш тиричиликте ата-энелерибиз берсе, туура пайдаланып жеп жүрсөк, анда биздин боюбуз узун, көзүбүз курч, ошондой эле мээбиз өтө тез жана тунук иштей турган болуп, мыкты өспүрүмдөр болуп чоңоебуз. Демек, турмушта дайым Сармайды пайдаланабыз. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Ой азаматтарым. Саламатта калыңыз. Саламатсыздарбы? Биз Сармай жөнүндө маалымат чогултуп жүрөбүз. Биз сизге суроо берсек болобу? Болот. Кыргыздар Сармайды каада-салтта кантип колдонушат? Биринчиден Сармай биздин кыргыздардын улуттук тамактарынын бириге кирет. Сармайды жаш бала төрөлүп келгенде ооздандырабыз. Дагы улуттук тамагыбыз талканга кошуп жейбиз, беш тойлорго талканга кошуп апарабыз. Каттама, чалаты ошондойлорду пиширабыз Сармай менен. Кыргыздын улуттук тамагы крутка кошсок болот. Дагы анан биздин элибизге, делибизге, айылыбызга сыйлуу конокторубуз келгенде болсот менен кошуп меймандар күтүп алабыз. Ошондой колдонушат.
Дагы кыз баланы ата-энесинин үйдөн чыгарып атканыбызда эки алаканга сары майды сүттү узатабыз кыз баланы. Ошондо да колдонулат. Сары майдын биздин турмуш тиричилигибизде көп колдонулат. Баягы азыктуу тамактардын бири. Келгиле кыздар, келгиле. Саламатчылык. Саламатсыздар, биз сары май жөнүндө изилдеп жүрөбүз. Азаматсыңар. Сары майды изилдесеңер, азыр биздин өзүбүздүн ата бабаларыбыздан калган бул тамагыбыз. Кантип жасалганын силерге көрсөтүп берейин, Жүргүлө. Сары май кантип жасалат бизге көрсөтүп бересиз? Макул. Азыр биринчи уйду салып алабыз. Биз уйду ушинтип саап алабыз. Мынакей сүттү саап келдик. Саап келгенден кийин бул сүттү казанга сүзүп, мынакей балдар казанга сүттү жылытып алгандан кийин сүт машинеге мынтип сүттү куюп алабыз. Толтуруп сүттү куюп алганыбыздан кийин бул жагына сүт чыгат, бул жагынан каймак чыгат. Каймак чыккан жагына кесени коебуз. Бул жагына челек коюп коебуз. Мынакей кыздар, сүттөн бөлүнүп каймак чыгып атат. Эки башка чыгып атабы? Бар. Нан менен каймакты малып жейбиз, кыздар. Даамы кандай экен, кыздар? Таттуу, дандуу, майбы экен? Каймак. Ушинтип каймак жасайбыз. Биз какшыткан казанга мынтип каймакты салып алабыз. Каймакты эритип, күйдүрүп алсак, ошондо сары май бөлүнүп чыгат. Сары май менен чөгө бөлөк болуп калат. Күйдүрүп алганыбыздан кийин. Аралаштырып, карап турабыз. Себеби астында чөгөсү күйүп кетпеш үчүн. Саламатсыздар, биз номер 1 Пирмов атындагы жалпы билим берүү мектебинин 4-класс окуучулары. Мен Макабаева Сумая. Мен Сурамов Баймак. Мен Садыкова Арке. Мен Маматалиев Эрмай. Мен Аксаметова. Мен Акзакым Азина. Мен Жапарова Альбина. Мен Абдулламидов Абдулла. Саламатсыздар, урматтуу эл. Биз изилдейбиз майдын сырын кенен сары майды торкон көркүбүз. Ата салтын улап келебиз терейик. Саламатсыздар меймандар. Бизде бүгүн кубанч бар. Сары майды изилдеп маалымат көп чогултучу. Биздин тема сары май улуттук азыгыбыз. Биздин максатыбыз кыргыз элинин улуттук азыгынын бири болгон сары май жөнүндө маалымат алуу. Сары майдын жасалышын жана пайдалуу жактарын билүү. Табигый азыктын адамдын ден соолугуна пайдалуу жактарын түшүндүрүү. Кыялга биз батабыз, кызык сырды ачабыз. Изилдейбиз, окуйбуз, сары майдын сырын ачабыз. Биздин гипотеза, эгер сары майдын жасалышын пайдалуулугун жана кыргыз элинде колдонушун изилдесек, анда ал чыныгы улуттук жана ден соолукка пайдалуу азык экенин далилдей алабыз. Сары май тууралуу маалымат. Сары май бул уйдун, койдун же эчкинин сүтүнөн алынган майлуу азык. Негизинен камакты бышырып, аралаштырып алуу жолу менен даярдалат. Сары майдын тарыхы. Сары май кыргыз элинин барктуу салттуу табактардын бири. Борбор Азия жана Кыргызстандын элдеринин арасында каймакты сабоо жолу менен май алуу кеңири тараган. Европа өлкөлөрүндө да сүт азыгынын бир түрү болуп эсептелинет. Сары майдын пайдалуу жактары. Достор, сары май жеген кандай сонун. Эгер адам
sarı mayını çene menен koldansa, anda al organizmге пайдалуу энергия жана витаминдерди берет. Vitaminler көзүн көрүшүн жакшыртат, vitaminди сөөктү бекемдейт. Ашкасан жана ич аккандын үчүн оңой жана нерв системасына пайда алып келет. Ой жүгүтү процессин эске тутууну эскертет. Бул жайлоонун жазгы сары майы, түсү сарык болот. Бул кыштоо сары майы, түсү агыш болот. Иммунитети күчөтөт. Сары майда табигый иммунитети күчөтүү заттар бар. Ал денен ооруларга туруштук берүү жөндөмүн жакшыртат. Тери жана чач үчүн пайдалуу сары майдагы витаминдер териңизди жана чачыңызды ырыктандырат. Жылмакай жана салмак болууга көмөктөшөт. Энергияны жоготулатуу сары май күнүмдүк жашоодо кубаттуу болууга жардам берет. Бул майлар физикалык активдүүлүк учурунда абдан пайдалуу витаминдерге бай. Ичеги коонун жакшы иштешине жардам берет. Эгерде күнүмдүк рационуңузга туура жана челе менен кошсоңуз, ден соолукка көптөгөн пайда алып келет. Сары майдын зыяндуу жактары кандагы холестерин көтөрүшү мүмкүн. Калориясы жогору болгондуктан көптөгөн салмак кошууга себеп болот. Кан тамыр ооруларына таасир этет. Сары майды сактоо, сары майды күн тийбеген жерге, салкын бөлмөлөрдө сактоо керек. Эгер күн тийген жерде сактасак, дам өзгөрөт. Бир аз табитиги сыртпай калат. Сары майды кыргыз маданияты орду. Сары май корокко сыйы коюлган эң баалуу тамактардан бири. Нан катты кочкон кымызга же айран менен колдонулат. Улуттук дасторконубуздун маанилүү азыгы болуп эсептелет. Тымыркай жаңы төрөлгөндө алдына сары май менен ооздандырган. Кыз ызатууда бактылуу болдум деп балаганына сары май сүртүп чыгарышкан. Сыйлык коноп келгенде сары майды борсок менен ооз тийдиришкен. Бул кымызга сары майды кошсо пайдалуу болот. Достор, сары майды талканга кошсо абдан даамдуу болот. Ушинти чоң элерибиз бешик тоого алып барышкан. Достор, сыйлуу коноп келгенде борсок менен сары майды ооз тийдиришкен. Сары майды жерин көтөргөндө сактоого болбойт, даамы өзгөрөт. Ошондуктан апаларыбыз сары майды сыр идиште сактаган. Достор, биз сары майдын пайдаланышынан витаминди азык экенин изилдеп чыктык. Сары майдын пайдаланышынан витаминди азык экенин изилдеп чыктык. Сары майдын жасалышын үйрөндүк. Сары майдын касиети жана пайдасы турмушта маек чоң экенин билдик. Сары майды жеңиңиздер, сары майды күнүмдүк турмушуңузда да колдонуңуздар. Ден соолукта болуңуздар. Биз гипотезаны аныктадык. Биз маалыматтарды интернет блогтарынан жана интервью аркылуу мугалимдерден алдык. Ошондой эле сары май жасап жүргөн эжекебиздин үйүнө барып бир нече суроолор берип